Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatlı okuyucular, biz Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabından savağımızda ulanmakçıyız. Ötken temada biz kelip toktogон жер бул Аллах Тааланын сыпаттары макулуктардын сыпаттарына окшобойт жана макулуктардыкы Аллах Тааланын сыпатына окшобойт деген сөз менен аяктаганбыз. Аталыштары бир болгон менен заттары башка дегенбиз. Мына ошол теманы корутунду кылып айта кете турган болсок, Ахли Суннат вал Жамааттын көз карашы боюнча, башкача айтканда Аш'арилер менен Матуридилердин көз карашы боюнча, жана ошондой эле Ханбали мазхабтын эң мыктыларынын башында, алардын башында, көч башында Имам Ахмад рахматуллахи алейхи баш болгон, ушулардын бардыгынын чогуу акыйдасы боюнча Кудай Тааланын сыпаттарыны тууралуу биз төмөнкүчө жыйынтыкка келишибиз керек. Эң биринчиден жокоруда айтканыбыз Аш'арилер, Матуридилер, Ханбалилердин фудалалары, эң мыктылары башында Имам Ахмад турган. Бардыгыбыз Кудай Тааланын кооз аттары жана кемчиликсиз, толук сыпаттарынын бар экендигине пикирлешпиз. Бардыгыны биз бар деп ишенебиз. Аларды таңбайбыз, аларды жокко чыгарбайбыз. Мына ошол себептен Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткан: "Ва насифуху кама васафа нафсаху." Кудай Таала өзүнү кантип өзүн сыпаттаган болсо, биз дагы сыпаттайбыз. Ахадун, ал жападан жалгыз, эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлат, ал төлөгөн эмес, төрөлгөн эмес дегендей. Ушундай биз ишенебиз. Экинчиси, жана өткөн теманын корутундусу болду. Экинчиси, Аллах Таала бардык кемчиликтерден аруу деп билебиз. Сыпаттарды бар дейбиз, бирок кемчиликке себеп боло турган бардык нерседен аруу дейбиз. Үчүнчүсү, Аллах Таала өзүнүн макулуктарга окшошуудан аруу, таза дейбиз. Кудай Таала эч качан не кылбайт? Заты дагы, сыпаттары дагы өзү жараткан макулуктарга эмне кылбайт? Окшошпойт. Эч бир жактан кыпындай окшошпойт. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айтат: "Лайса камислихи шай'у ва хува самиул басир." Аллах сыяктуу эч нерсе жок, ал угуучу жана көрүүчү дейт. Төртүнчү нерсе, биз айтабыз, Аллах Тааланын затында дагы, сыпатында дагы, амалында дагы Кудай Таалага окшош нерсе не жок. Аллах субханаху ва таала дене эмес, жауһар эмес, араз эмес. Ошон үчүн жокоруда биз бул нерселердин чечмелерин айтып өтүп кеттик. Бул нерселерди такыр Кудай Таалага колдонууга не болбойт? Мүмкүн эмес. Түшүндүңүзбү? Анан бешинчи нерсе, биз ишене турган нерсе, корутунду катарында айта турган нерсе, биз Кудай Тааланын сыпаттарынын эзелки экендигине пикирлешпиз. Кудай Тааланын бардык сыпаттары эзелки. Ал өзгөрүүгө учурабайт, алмашпайт, көбөйбөйт жана азайбайт. Ошон үчүн Имам Тахави айтат: "Мазала бисифатихи кадиман." Кудай Таала өзүнүн сыпаттары менен дайыма эзелки бар болчу. Макулуктарды жаратуудан мурун эле Кудай Таалада жаратуучу деген сыпаты бар эле. Ырыскы берүүдөн мурун эле Кудай Таалада ырыскы берүүчү деген сыпаты бар эле. Буларды жараткандан кийин, макулуктарды жараткандан кийин, макулуктарга ырыскы бергенден кийин бул сыпаттар жаңыдан пайда болгон эмес. Бул эзелтеден бар эде деп туруп биз менен сиздер ишенебиз бул нерселерге. Бардыгы бул маселелерде пикирлешпиз. Матуриди, Аш'ари бардыгыбыз. Андан кийин бардыгыбыз кайра эле Аш'ари менен Матуриди ва Ханбали бардыгыбыз биригип, Аллах Таала бул ааламдагыларга не эмес, эч нерсеге муктаж эмес. Аллах Таалага убакыт өтпөйт. Убакыттын Аллах Таалага тиеши жок. Аны бир орун курчабайт. Кудай Таалада мисалга чеги жок, башталышы жок, аягы жок деген бир ишенимибиз бар. Мына ушундай өткөн сабактан корутунду кылсак болот. Эми сабакка өзүнүн китепке, матынга кайта турган болсок, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мынтип айтат: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ла хадда лаху." Аллах Тааланын чеги жок дейт. Чек деп, хат деп.
эки өлчөмнүн же эки аралыктын ортосунда болуп, экөөнүн биринин аягы боло турган бүткөн жери эмне деп коет? Хат чек деп коет. Мисалыга айтсак, Кыргызстандын башталышы, эгер Тажикстан тараптан ала турган болсок, Баткенден башталып келип, бул жагы айталы Нарындын акырында жана Кытай менен чектешкен жерге бүтөт. Мына ушуну эмне деп коет? Кыргызстандын чеги деп коет. Бири менен башталып, экинчиси менен бүтө турган жер. Кудай Тааланын чеги жок дейбиз биз. Анткени ал эгерде кайсыл нерседе чеги боло турган болсо, ал жисим, башкача айтканда дене болуунун далили болот. Дененин чеги болот, узуну болот, туурасы болот, 1 метр, 2 метр деген. А Кудай Таала жисим болбогондуктан Кудай Таалада чеги болбойт. Кайсыл нерсе жисим боло турган болсо, ал нерсени махлук ал махлук болуп эсептелет. Мындай нерсени Аллах Таалага колдонуу не эмес, такыр мүмкүн эмес болуп калат. Мына ушул сөздө Абу Ханифа рахматулла алейхи Хашавилер менен Карромия агымынын ишенимине эмне кылган? Жооп айткан. Булардын көз карашы боюнча, булардын акыйдасы боюнча Аллах Таала арш тарапта чектелген дешет булар. Аршта чектелген дейт, аршта турат дейт. Кудай Тааланы барып эмне кылган? Аршка отурду деп, аршка жайгашты деп чектеп коюшкан. Истакарра деп чектеп коюшкан. Бул ошолорго жооп айтылып жатат. Имам Матуриди рахматулла алейхинин мынтип айткан сөзү бар. Имам Матуриди эмне дейт? Мынтип айтат экен. Эгер бирөө Алла эмне деп сураса, ма хуа десе, Алла эмне деп сураса, сен ага төмөнкүчө жооп айтыш керек дейт. Эгерде бул сурооңнан максат Аллах Тааланын аты эмне болсо, анда анын аты Рахман, мейримдүү деген ат. Эгерде сурооңнан максатың сыпаты эмне болсо, анда Кудай Таала угуучу жана көрүүчү деп. Эгерде бул сурооңнан максатың ал өзү эмне болсо, ал анда окшоштон жана түрлөштөн аруу. Аны мен не кыла албайм сага, сыпаттап айтып бере албайм. Мына ошол себептен карасаңыздар, ма хуа ал эмне дегенде, бул ма хуа дегени ал кандай жынстан турат, кандай түрү бар, кандай денеси кандай деген түшүнүк, ал кандай жынсташ болгон нерсени ма хуа деген суроо берилет да, жынс бар, жынс нерсеге, дене болгон нерсеге. А Кудай Таалага мындай суроолорду берүүгө болбойт. Себеби ма хуа деген суроо жок эле кезде Кудай Таала бар эле. Бул суроо кайра жоюлуп кеткенден кийин эле Кудай Таала ошол мурунку бойдон кала берет. Мына ошол себептен Фир'аун алейхи лана, Муса алейхиссалам алдан Аллах Тааланы ва ма раббул аламин, аламдардын Раббысы ким деп сураган кезде, эмне деп сураган кезде, бул сурооду бергенге болбойт дедик, себеби муну мен жынсты суралат. Жынсы кандай, бул эмнеден куралган, кандайча, анын акыйкаты эмне деген сурооду берген кезде Муса алейхиссалам Фир'аун алейхи лананын надандыгын барго ачыкка чыгарып, анын чыныгы суроодан, чыныгы бузук суроодан не кылган? Жүзүлүп баш тартып, чыныгы Аллах Таалага татыктуу болгон сөз менен жооп берет. Эмне дейт? Раббус самавати вал арди ва ма байнахума ин кунтум муқинин. Аллах бул асмандар менен, асмандар менен жерлер жана алардын ортосунун дагы нерселердин неси, Раббысы, жаратуучусу, эгерде силер ишенсеңер дейт. Кудай Тааланын эмне экендиги жооп бербейт, Кудай Тааланын жаратуучулугун айтат. Пайгамбар ушул сөздү айтып жатат. Башка аятта келет. Башка аятта эмне дейт? Раббус самавати вал арди ва ма байнахума. Экинчи аятта Раббукум ва раббу абайкум ал аввалин дейт. Кудай Таала эмне дегенде, ал силердин жана силердин аталарыңардын жаратуучусу дейт. Мурунку аталарыңардын жаратуучусу деп келет. Көрдүңүздөр? Дагы башка бир аятта Раббул машрики вал магриби ва ма байнахума. Кудай Таала чыгыш менен батыштын жана ал экөөнүн ортосундагы нерселердин Раббысы деп келет. Көрдүңүздөрбү? Кандай нерсе менен жооп берип жатат. Кудай Таалага акыйкаты тууралуу эч ким айта бере албайт. Мындай сурооду Аллага берүү болбойт, себеби ма хуа деген суроо бул ал кандай жынстан турат, кандай түрү бар деген, анын кейпи кандай деген бир суроо пайда болот. Мындай сурооду Кудай Таала жисим болбогондуктан, дене болбогондуктан, өзөк болбогондуктан бул сурооду Кудай Таалага берүүгө эмне экен? Болбойт. Ошон үчүн Муса алейхиссалам дагы жанагы суроолорго жооп катарында айткан кезде, жанагы суроодун өзүнүн туура эмес экендигини
bildirip, andan жүзүлүп ал суроодон баш тартып, Кудай Таалага татыктуу болгон неменен жооп менен айтып берип жатат. Экинчи, Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне дейт? Вала диддалаху. Кудай Тааланда зид жок дейт. Анын каршылашы, аны туюучусу жок деген мааниде. Негизинде каршылаш деп, зид деп. Башка бир нерсени жеңүү үчүн аны менен тең тайлашкан нерсени айтат. Бизде противник деп коебуз го, тең тайлашат. Ошону не деп коет? Зид деп коет. Аллах Таалада каршылашы, теңдеши жок. Каршылашы бар болуу бул алсыздыктын белгиси болот. Аллах Таала алсыздыктан неде? Аруу деп билебиз биз. Ошон үчүн Кудай Таалада неси жок экен? Каршылашы, ага тең келген, аны менен тең тайлаша турган эч нерсе эмне экен? Жок болот. Вала ниддалаху, вала мислалаху. Аллах Таалада амалдарында жана заты менен сыпаттарында окшошу жок. Нид деп кээ бир нерседе окшошууну айтат. Ал эми мисл деген сөз ошол окшотуу үчүн коюлган сөздөрдүн арасында эң жалпы маанини туюнткан сөздөрдөн болот. Башкача айтканда бардык сыпаттарда окшошууну айтат. Демек, Аллах Таалада нид жок дегенинен максат анын амалдарында окшошу жок дегени. Ал эми Аллах Таалада мисли жок дегенинен көздөлгөн нерсе анын затында жана сыпаттарында окшошу деген мааниде. Ушул Абу Ханифа ушул нерсени максат кылган. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүнүн 22 аятында мынтип айтат. Аузу биллахи минеш-шейтонир ражим. Фала таджалу лиллахи андадау ва антум та'ламун. Билип туруп Аллага шерик кошпогула. Мына ушул жерде андад, нид деген сөздүн көптүк түрү менен келтирген. Башкача айтканда буттарды жана башка нерселерди Аллага шерик кылбагыла деп жатат аятта. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Кудай Таалада эмнеси жок экен? Шериги, ага окшош нерсе не экен? Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн ыйык хадисинде мынтип айтат. Ан Абдилlah радияллаху таала анху, Абдилlah ибн Мас'уд радияллаху анху кала: Саалту набия саллаллаху алейхи ва саллама айю замби а'заму индаллах. Абдулла ибн Мас'уд айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурадым дейт. Кудай Тааланын жанында эң чоң күнөө кайсыл күнөө дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мынтип жооп берди дейт. Антажала лиллахи ниддан ва хува халакак. Сени жараткан Кудайыңа шерик келтирүүң дейт. Окшошун бар деп айтууң дейт. Көрдүңүздөр, ушул хадисте дагы нид деген сөз колдонулган. Сенин жараткан Кудайыңа шерик кошууң деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берген. Бул хадис узун, эми биз керектүү жерин гана айтып атабыз. Ошондуктан урматтуу окуучулар, Кудай Таалада эмнеси жок экен? Затында дагы, сыпаттарында дагы, амалдарында дагы эч бир окшошуу, каршылашы эч нерсе жок. Биз ошол сыпаттарына келгендей, Кур'анда келгендей, хадисте келгендей ишенебиз, ага ыйманыбыз бар. Болгону башка макулуктардын сыпаттарын эмне кылып айтканбыз? Салыштырбайбыз. Валаху ядун ва вajhun ва нафсун. Фама закараху Аллаху таала фил Кур'ани мин зикрил яди вал вajhi ван нафси фахуа лаху сифатун била кайфин. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи сөзүн улантып мынтип айтып жатат. Аллах Таалада яд, вajh жана нафс деген сыпаттары бар дейт. Аллах Тааладан 3 сыпатын айтып жатат. Яд, вajh, нафс. Аллах Таала Кур'анда эскерген яд, вajh, нафс анын сыпаттары. Аларга кандай деп суроо коюлбайт, кандай деп суроо айтылбайт. Урматтуу окуучулар, ушул жерде муташабихаттарга биз жеттик. Караңыздар, Кудай Таала Кур'анда өзүн өзү сыпаттаган аяттар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тил аркылуу сыпатталган аяттар бар. Мисалга Аллах Таала айтат. Фатх сүрөсүнүн 10-аятында: Аузу биллахи минеш-шейтонир ражим. Ядуллахи фаука айдихим. Алланын яды алардын колдорундан үстүндө турат дейт. Же болсом Аллах Таала башка аятта айтат. Касас сүрөсүнүн 88-аятында: Куллу шейин халикун илля вajha. Алланын вajhыдан
başka bardıq nesene жоқ болуучу дейт. Бұл жерде важх деп сыпаттады. Қараңыздар. Üçüncüsü, Allah Teala Maide Suresi'nin 116. ayetini aytadi. Ta'lamu ma fi nafsi ve la a'lamu ma fi nafsik. Bu İsa aleyhisselam demesi. Menin zatımdağı nerseni malumatlı sen bilesin. Men bolsa seni bilbeyim degen Musa aleyhisselamdan kayrılısı bu. Şol jerde nafs degen söz menen Kuday Taala özünü emne kılıp жатат, kabar berip жатат nafs degen sıfat menen. Jana başka uşul siyaktуу leksikalik manisi dene müçösün tuyuntkan sıfatlar ayat jana hadislerde kelgen. Jana uşul siyaktуу köp ele kelet. Aябай köp kelet bunday hadisler, ayatlar köp var. Bирок bul temany түшүnүү үчүn en algaç mutaşabih degen sözdün manisin түшүnүү zarıl. Sebebi Kur'an'da kelgen ayatlar muhkam bolot, mutaşabih bolot. Muhkam bul manisi dana belgili bolgon ayatlarda aytat. Al eме ekinci tür ayatlar var, mutaşabih. Maide Suresinin başka ayatlarında bul kelgen. Eме qarаңыздар. Mutaşabihtin leksikalik manisi okşoş boluu, okşotuu degen manileri tuyuntat. Araplar işlerden mutaşabihleri deyt da. İşlerden mutaşabihleri de işlerin en kıyınlarını aytıp koyuşat eken. Mutaşabih iş dese al en kıyın iş degen түшүнүктү берет экен. Kıyınların түшүнүксүздөрүн айтат экен. Мисалыга буга далил катарында айта турган болсок, ыйык Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 90. ayatında Allah Teala mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. İnnel bakara teşabaha aleyna ve inna inşaallahu la muhtadun. Alar Musa Aleyhisselam'ın kavmi. Özüңdün eline dua kıl. Al bizge uydun kanday ekenin düşündürsün. Antkeni al uy bizge kümöndü müda düşünüksüz bolup jatat. İnnel bakara teşabaha aleyna. Bizge düşünüksüz bolup jatat. Eğer Allah kalasa biz tuğra jolda bolobuz deşet. Mana ошол жерде teşabaha degeni bizge düşünüksüz bolup jatat. Kümöndü biz bile alбай жатабыз. Al kanday uydu soyuşubuz gerek dep Musa Aleyhisselam'ın okuyası kelet. Al eми mutaşabihtin terminologiyalık manisi turalı bir kança biri-birine jakın anıktamalar aytılgan. Alыс emes, biri-birine abdan nemne jakın anıktamalar. Birinci, Allah Teala özü gana bile turgan nerseni mutaşabih dep koyot eken. Kur'an'da kelgen kaysıl jerde sırtkı leksikalik manisi dene müçösün tuyuntup kan nerseler je bolsо janagı maniden üzülgön tamgalar alif lam mim ha mim degendir. Uşunday ayattardın manisini tek gana Kuday Taala bilet. Oşonu mutaşabih dep koyot. Bul turalı Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinin 7. ayatında. Esingizlerge alыңыздар. Ali İmran Suresinin 7. ayatında mınday deydi. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Anın manisin, oşol mutaşabih ayattın manisi, düşünüksüz bolgon ayattın manisin japadan jalgız Allah gana bilet degen manide kelet. Bul turalı oşunun tafsirini İbn Kasir'den, tafsiri Nasafi'den, Jalalayn'dan açıp karasanızlar bolat. Bul alımlarımızın arasından Cabir bin Abdillah, Sufyan Thauri, İmam Şabi, cana başka alımlardan pikiri. Emneken mutaşabih devimden aytatken biz tek gana Allah bile turgan sözdür, ayatlar. İkincisi, bir kança maninin ıhtimalı bar bolgon söz deydi. Bunda aytatkanda homonim söz deydi da. Homonim söz bir kança maninin ıhtimalı var. Bul türlü ayatlarda Allah Teala kulların sınov üçün düşürgen. Sınov üçün, sınov maksatında, egzamin alı maksatında düşürgen. Bul pikirdi İmam Mücahid, İbn İshak, İmam Şafii, İmam Ahmad'dan dağın bir rivayet kılınan, İmam Ahmad'dan dağın bolgan bir rivayet. Üçüncüsü, mutaşabih deb, emnen aytat dese, mutaşabih deb. Bayandauga muhtaç bolgon nerse deydi. Bul İmam Ahmad'dan köz karaşı deydi.
Kıskası jogorуда aytılgan anıktamalardın ortasında kayçı pikir yok. Antkeni ar bir alım mutaşabihtin kebir sıfatların bayandagan. Korutundu kılıp ayta turgan bolsok, mutaşabih dep manisi düşünüksüz jana dalalatı özü koyulgan bir manada koyulgan dalalatı konkrettүү türdө açık aykın bol boğon sözdü mutaşabih deydi. Şunuzlar uşunday. Kандай eken? Mutaşabih dep manisi düşünüksüz jana dalalatı konkrettүү türdө açık aykın bol boğon sözdü mutaşabih dep aytılат. Demek jogorуда aytılıp ötkөндөй Allah Taala Kur'an jana hadiste kelgen emneleri var? Sıfatları var. Alardan kebiri düşünüktүү, kebiri düşünüksüz. Jogorуда aytılgan sıfatlar mına uşunday manisi büdömük jana düşünüksüz bolgon sıfatlardan. Janagı yad, vajh, nafs degenimiz sırtkı manisi dene müçösün tuyuntup, birok çınıgı manisi bizge düşünüksüz bolgon ayatlardan, hadislerden bolat. Bu tür sıfatlarda mazhaplardan hükümün bayandap keteli. Bir kança pikir var bu tür sıfatlarda. Birinci, muattile ağımı. Başkaça aytganda mu'tazila jana havaric ağımlarının köz karaşı boyunca bu ağımlar jogorudagı ayatları jokko çıkarışat. Bunday sıfatlarda emne kılışat bular? Jokko çıkarışat. Başkaça aytganda alardı çeçmeleüde tuğra emes bir erecelerge tayanışat. Tuğra erecelerden baş tartışat da. Olar kavul kılıp aytып, даже ошол аяттарды кайтарууга батынып кетет да, батынышат булар. Экинчи пикир бул мужассималардын пикири. Мужассима дегени бул Кудай Таалада денеси бар дегендердин пикири да. Да эки жол менен Аллах Тааланы денелүүгө чыгарышат. Биринчиси муташабих аяттар жана хадистерди sırtkı çınığı manisinde kollanışat. Misalga yat deseniz sırtkı çınığı manisi bul dene müçösü bolgon bir kol. Vajh deseniz o sırtkı müçö bolgon bir bet. Adamın cüzü degen söz. Uşunda çında uşuğa kollanışat. Ekincisi Allah Taala'nın müçösü bar dep jaralmışka okşotuşat. Bolgonu Allah'ın müçösü kemçiliksiz. Jana hiç bir jaralmıştın müçösü aga teң kelbegendey sulu dep koyuşat da. Oşonday dep nemetişet bular. Hop. Üçüncüsü Haşaviler. Haşaviler degenimiz bu Osman bin Darami'nin jana İbn Taymiyyanı erçigendir. Bizdin doğrudağı pseudo salafiler degen söz. Bizdin doğrunda bayangı bizdin doğrudun жаңы kiyimin kiygen mucassimalar uşular. Başkaça aytkanda bizdin doğrudağı salafiler uşular taksılar. Bulardı Haşavi dep atalısının sebebi sözleri turuktu emes. Bulağım emne kılat? Allah Teala'ga mucassimalardın sözlerinin kollanışat. Allah'da çınığı müçölörü var deşet de anan özlerinin sözlerine karşı çıkıp bizdin müçölörü siyahtı emes dep koyuşat. Birinci müçö var deydi. Birok bizdin müçölörü siyahtı emes deydi. Birok oşol denesi bar ekendigini moyundaşat bular. Kıskası Haşaviler janaga aytkandarыбыз. Pseudo salafiler. Mutaşabihat ayat jana hadislerdi Allah'a moyun sunup al gana bilet degenlerдің pikirinin tanışat. Jana mutaşabih ayat hadislerdi çeçmelerini vacip deşet bular. Bunu çeçmeleş gerekli. Yattı kol deş gerekli. Tüp düzeli. Dene müçösü katarında bağlaşat. Sıfat emes predmet katarında bağlaşat. Oşonda uşunda işenүүnü jalpı musulmandarga vacip dep aytıp bul pikirge karşı çıkkandardı köpçülük uçurda kapır degenge çeyin barışat bular. Hünçalık dengelde barışat. Baykasanızlar bizdin doğruda uşular ayabay köp. Kozgoğun sözleriyle mutaşabihat ayat. Barıp süylössen ele Allah Teala kayakta deyit. Allah'ın yadı var o. Allah'ın nafsı var o. Temaları uşulda. Temaları tek gana uşul. Bularda Kur'an'da Allah Teala 14 kılın bulun kavar verip koyganda. Bular tek gana uşul nesemin alek bolot deyip. Fitne kılуу maksatında. Üçüncüsü ahli sünnet vel cemaattın obolku jana kiyinki alımlarının pikiri. Obolku alımlarımыздın bardığı jana kiyinki alımlarımыздın işeniştüğlerinin köz karaşı boyunca mutaşabih ayat jana hadislerde negizi Allah Teala bilet dep moyun sunu millet. Çünkü mutaşabihat ayat hadis geliyor. Biz ne deyiz? Bunun manisin
Bunun emne ekendигин tek gana kim bilet? Kuday Taala bilet. Başkaça aytkanda Kur'an jana hadiste kelgen mutaşabihlerdi burmalabay, koşumça kılbay, kemitbey, kanday degen suroo koyboy, Allah Taala'nı kemçiliktүү jaralmıştın sıfatlarından aruu dep aytуу menen birge sırtkı leksikalık жанагы дене мүчөсүн туюнткан маанисин максат эмес экендигине ишенүү милдет болот. Эмне кылышыбыз керек экен? Караңыздар. Бир канча нерсени айттык азыр биз. Эң биринчи Kur'an жана hadiste келген аяттарды биз бурмалабашыбыз керек. Муташабих аяттарды. Кошубойбуз бир нерсени. Мисалга кебилер бар го, Аллах Таала заты менен аштын үстүндө деп коет. Заты деген аятта келген эмес да. Onu кошуп коет, мисал. Kemitbeybiz, bir nesini alt taşlabayız. Bul kanday деген суроо коюлбайт. Себеби кандай деген сөз бул акыбалды билдирүүчү суроо. Аны Кудай Таалага предметте болот. Мисалга мына мага кандай отурган, кандай жатты, кандай таянды деп суроо берсеңиз болот. А Кудай Таалага ал предмет, бир зат, бир жисим, дене болгондо мындай суроолор берилбейт. Кандай деген суроо бербейбиз. Жана жаралмыштын сыпаттарынан аруу дейбиз. Анан жанагы келген аяттардын лексикалык сырткы мааниси бар го. Сырткы мааниси дене мүчөсүн туюнтуп атпайбы? Ошол нерсенин не дейбиз? Сырткы маанисини эске албайбыз. Ал сырткы мааниден не? Кудай Таала аруу деген сөз менен ишенишибиз керек болуп калат. Суфиян бин Уяйна рахматулла алейхинин мынтип айткан сөзү бар. Sufyan kim eken? Bin Uyayna. Allah Taala özünün kitabinde özün sıfatlagan nerselerden tafsiri anı oku jana sükut kılуу deydi. Kuday Taala emne menen özünü özü sıfatlagan bolsa biz anı okuyubuz. Bardığın okuyubuz deydi. Болгону ал тууралуу сөз кылбайбыз дейт. Иман келтиребиз болду. Чыныгы салафи солихтердин пикири ушул. Аны кол, таяк, бияк деп бурмалабайт. Түп-түз эмне кылышат? Ишенишет дейт. Малик бин Анас рахматулла алейхинин айтканы боюнча бидатчылар кимде? Динге жаңылык киргизүүчүлөр. Аллах Тааланын аттары, сыпаттары, каламы, илими, кудурети тууралуу сүйлөшөт. Алар сахабалар менен табейиндер сүкүт кылган нерселерде сүкүт кылышпайт дейт. Бул Малик бин Анас мазхаб башчысы, hadis iliminin cıldızı İmam Şafii rahmetullahi aleyhinin sözü var. İza zukiral hadis fa malikun najm degen. Eğer de hadis turalı kep bola turgan bolsa İmam Malik bol cıldız degen hadis iliminde. Munda uşunday ulu alım şu sözde aytıp jatat. Üçüncüsü Muhammed bin Hasan aş-Şaybani rahmetullahi aleyhi. Bu kişi aytat, çıgıştan batışqa çeyinki alımdardın bardığı Kur'an'da jana işeniştүү adamlar arkılуу paygambardan sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın sıfatları tuuralуу kelgen hadislerdi tafsirlebey, sıfattabay, okşotboy iman keltirүүдө bir pikirdeler deydi. Andıktan kim bugünkü күндө аларды tafsirlese Paygambardın joludan çıgat jana jamaattan ahli sunnattan bölünöt deydi. Ankeni alar Allah Taala'nın sıfatların öz altınca sıfatlaşkanda emes, tafsirleşkende emes bizdin o bolkularыбыз. Болгону Kur'an jana sünnöttө kelgen nerseler menen fatva berişip andan keyin sükut kılışkan deydi. Görüңүздөр kандай İmam Şaybani şunday dep atat. Fahrul İslam Bazdavi rahmetullahi aleyhi mintip aytat. Oşonda ele bizdin ahli sunnattın köz karaşı boyunca Allah Taala'da yat degen sıfatı bar ekendigi hakikat deydi. Болгону anın yattın var mı? Yattın. Negizi belgilүү degende alımlar iki türde aytat. Kur'an'da kelgendigi belgilүү deydi. Je bolsam leksikalık manileri belgilүү deydi. Degen manide iki manide. Kelgen. Bирок sıfatı bizge ne deydi? Mutaşabih deydi. Al kanday ekendigini biz ne kılbayız? Bilbeybiz deydi. Anın tüpkü manisi emne ekendigini andan maksat eme biz bilbeybiz deydi. Andıktan sıfatın bilbegendikten negizin jokko çıgaruga ne? Bolboyt. Al emne ekendigin bilbegендиктен жанагы аятта келген же hadiste келген нерсени жокко чыгарууга болбойт дейт. Чындыгында Mu'tazile агымы мына ушул себептен адашкан. Анткени алар sıfatın bilbegендиктен
Былайча айтканда ошол аятта келген нерсенин маанисин түшүнө албагандыктан аятты жокко чыгарышкан. Негизин кабыл кылбай кайтарышып, анан муаттила агымына айланып калган булар. Улуу алым Алауддин Ал-Бухари рахматуллахи алейхи мынтип айткан. Аллах Таала яд жана важх деген сыпаттар менен сыпатталат. Куранда келген, хадисте келген. Аны сүбөт жана мүчөдөн аруу деп ишенүү менен биргеликте. Бирок яд дегенде биз дароо эле бир кол узуну туурасы бар, жоондугу бар, деп кол же бет деп түшүнбөшүбүз керек. Мындай нерседен аруу дейбиз. Себеби жокоруда айттык, Кудай Тааланын чеги жок, Кудай Таала мүчө эмес, башка нерсе эмес. Болгону Аллах Таалага сүбөт жана мүчөнү ырастоо не эмес дейт, бар деп айтуу мүмкүн эмес. Ошондой эле яд жана башка сыпаттарды кандай деп айтууга дагы мүмкүн эмес. Кайфа деген суроо берилбейт Кудай Таалага. Кайфа деген суроо кайра айтабыз. Предметтин, абалын, сыпатын билдирүүчү нени айтат? Суроодо айтат. Бул кыскача айтканда ошондой. Урматтуу окуучулар, мына ушул жерде токтотолу. Кийинки сабакта Кудайым буйрса, мына ушул жерден кайра сабакты улантабыз. Кудай Таалам ушул муташабих аяттар тууралуу бизге туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.